Бүгүнкү күнү мен Акыйкатчы катары элге жакын деп ойлойм. Бүгүнкү күнү Акыйкатчы институту негизинен эле абдан ачык институтка келели деген ойдобуз. Кыздарды албетте күнөөлөбөйм. Кандайдыр бир социалдык себептерден деле бул маселе келип чыкты. Бүгүнкү күнү бул ымыркайлардын баардыгы больницада, абалы туруктуу. Кыздардын бетин жабыш керек болчу, албетте. Анткени булардын айымдардын персоналдык маалыматы, паспорту менен жарыяланган моменттер бар экен. Мурунку күйөөсү кулактары менен мурдун кесип салган. Ушул маселе менин абдан жүрөгүмө тийди. Анткени өзүм барып келдим ошол больницасына. Саламатсыздарбы, урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары. Бүгүн биздин студиябызда акыйкатчы Жамиля Жаманбаева конокто болмокчу. Жамиля айым, саламатсызбы? Кош келдиңиз биздин студиябызга. Жамиля айым, алгач эле суроом, ушул негизи акыйкатчылык кызматка келгенден кийин кыйналган учурларыңыз болдубу? Жарым жылга жакындап калыптыр бул кызматка келгениңизге. Азыр учурда кандай иштерди алып барып атасыз? Чынын айтканда бул кызматка келгенимден бери көп деле кыйналган жерим жок. Анткени баардыгы эле билгендей эле, маалым болгондой эле буга чейин 20 жылдан ашык убакытты Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарында иштедим. Ошол прокуратура органдарындагы ыйгарым укуктары менен акыйкатчынын ыйгарым укуктары кандайдыр бир деңгээлде айкалышат деп эсептейм. Анткени прокуратура органдары бул мыйзамды, Кыргызстандагы мыйзамдардын так жана бирдей аткарылышына көзөмөлдү жүргүзөт. Ал эми Конституцияга ылайык акыйкатчы Кыргызстандагы жарандардын жана адамдардын укуктарынын жана эркиндиктерине парламенттик контролду жүргүзөт. Ошондуктан бул моменттер айкалышып турат деп эсептейм. Бирок бүгүнкү күнү 6 айдан кичине ашып калды менин келгениме. Бул 6 айдын ичинде албетте биз институт менен чогуу абдан көп мындай иштерди жасадык десек болот. Анткени мен келгенде эле институттун өзүнүн пландары жок экен. Кайсы жака көңүл буруш керек өзгөчө, кайсы жаатта укуктар бузулуп атат, кайсы мамлекеттик органдардын жардамы менен мүмкүн көңүл бурула турчу кандайдыр бир багыттар бар. Ошондуктан биринчи ирет иш-чарабызды бекитип алдык. Бул жарым жылдын ичинде стратегиябызды кабыл алдык. 5 жылга багытталган. Ошондуктан менин өзүмдүн ыйгарым укуктарымдын ошол 5 жылдын ичинде кайсы багытта, кайсы багытка өзгөчө көңүл бурабыз деген стратегиябызды иштеп чыктык. Бүгүнкү күнү Акыйкатчы институтундагы бүт укуктук ченемдик актыларды биздин Кыргызстандагы улуттук мыйзамдарга шайкеш келтирип алдык. Бүгүнкү күнү аппаратыбыздын 25-30% жаңы кызматкерлер келди. Бүгүнкү күнү Акыйкатчы институту толук кандуу иштеп жатат деп айткым келет. Анан негизи жогоруда айтып өтпөдүңүзбү, прокуратурада кызматкери болдум деп, ошол жакта эмгектендим деп. Анан негизи бул кызматка келгенде, ал кызматка салыштырмалуу бул акыйкатчылык кызматта элге жакын, карапайым элге кызмат кылыш керек болуп атат да. Анан бул жагынан элге канчалык деңгээлде ачыкмын деп ойлойсуз, жакынмын деп ойлойсуз өзүңүз? Бүгүнкү күнү мен акыйкатчы катары элге жакын деп ойлойм. Бүгүнкү күнү Акыйкатчы институту негизинен эле абдан ачык институтка келели деген ойдобуз. Бүгүнкү күнү ошол ачыктыкка мындай жакшы эле кадам шилтедик деп ойлойм. Анткени бүгүнкү күнү жарандык коом менен болобу, кандайдыр бир жарандар менен болобу, мамлекеттик органдар менен байланышыбыз түз, кандайдыр бир маселелер боюнча көп эле келишет экен элдер. Бирок кайрылган маселелердин көпчүлүгү социалдык, экономикалык маселелер экен. Ушул жаатта мага абдан кызыктуу болду да. Анткени мен прокуратура органдарымда мындай маселелерге мурда мындай тиешем жок болчу да. Ошондуктан мен үчүн да абдан кызыктуу жумуш. Анан социалдык тармактарда акыркы учурда ушу
кээ бир маселелерге келгенде эмнеге акыйкатчы үн катпайт, кечигип жатат деген пикирлер айтылып атат да. Анан сиз негизи буга кандай комментарий бересиз? Айрым окуяларда, учурларда мындай тиешелүү окуяларга комментарий берүүдө же кандайдыр бир жардам берүүдө кечигип калып жатам деп эсептебейсизби? Жок, бүгүнкү күнү Акыйкатчы институту бул жарыяланып жаткан массалык маалымат каражаттарынан чыгып турган окуялар боюнча биз дароо эле кандайдыр бир комментарий берүүдөн алыспыз. Эмнеге? Анткени ошол маалымат түшөр замат биз тийиштүү мамлекеттик органдарга суроо талаптарды жөнөтөбүз. Ошол эле мүмкүн жабыр тартып калган, үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылып калган айымдар менен барып өзүбүздүн кызматкерлерибиз, айымдарыбыз барып сүйлөшүшөт. Эмне себеп болду? Кандайдыр бир жардам керекпи? Укуктук жардам керекпи? Социалдык жардам керекпи? Балдарына мүмкүн кандайдыр бир көмөктөшүү керек. Ошол бүт жиберилген суроо талаптардын жоопторун алган соң биз ошол маалыматты дал келеби, чындыкка дал келбейби? Анткени акыйкатчы катары эми ЖМКдан ушинтип жарыяланып калыптыр деп дароо эле бир комментарий берүүдөн мен алысмын. Кандайдыр бир маалымат текшерилиши керек да. Коомду экиге бөлүп, экиге жарбай, бул мындай маалымат чыгыптыр. Биз барып, биздин кызматкерлерибиз барып чыгып келди жерине. Маалымат бул жагынан тастыкталды, бул жагынан дал келбейт экен, бул жагынан дал келет экен деген биз кандайдыр бир текшерилген маалымат берүүдөбүз. Анан бул акыркы учурдагы окуяларга токтолсок, акыркы учурда ушу таштандыга чилекке ташталган наристелердин окуясы социалдык тармактарда чоң талкууга кабылды. Анан негизи сиздердин кызматкерлер ал жака барып, ушул баланын мамасы менен, апасы менен сүйлөшүп, жакындары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келди. Анан негизи мындай окуялар, мындай кадамдар эмнеден улам болуп атат? Эми баарыбыз билгендей эле мындай окуялар абдан өкүнүчтүү. Бирок акыйкатчынын ыйгарым укуктары бар. Мен бул маселени өзгөчө белгилеп кетет элем. Бүгүнкү күнү биздин Кыргыз Республикабызда өзгөчө макамга ээ болгон 5 мамлекеттик орган бар. Бул 5 мамлекеттик органдын ичине акыйкатчы да кирет. Атап кетсем, бул Улуттук банк, башкы прокурор, Борбордук шайлоо комиссиясы жана эсеп палатасы. Бүгүнкү күнү ушул 4 мамлекеттик атайын өзгөчө макамы бар мамлекеттик органдар конституциялык мыйзамдын негизинде ишин алып барышат. Бирок бүгүнкү күнү Акыйкатчы институту эле жөнөкөй омбудсмен жөнүндөгү мыйзамдын негизинде иш алып барып жатат. Ошондуктан сиз буга чейин суроо бербедиңизби, кандай иштер ушул иш пландарыбызга жасалып жатат деп. Ошондуктан менин эң эле биринчи маселем биздин ишмердүүлүгүбүз ошол конституциялык мыйзамдын негизинде болуш керек деп биздин өзүңүздөр билгендей Акыйкатчы институту мыйзам чыгаруу демилгеси жок бизде. Ошондуктан биз жогорку кеңеш аркылуу биздин жогорку кеңештин депутаттары ошол конституциялык мыйзамдын долбоорун демилгелешти. Бүгүнкү күнү коомдук угуулар бүтүп, бүгүнкү күнү эми Кудай буйрса ушул биринчи окууга кирет деп ойдобуз. Анткени эң эле ушул каникул маалында депутаттардын жай айларында биз авторитеттүү эл аралык уюмдардан алардын корутундуларын алганга жетиштик. Ушул эле корутундуларга ылайык биздин киргизилип жаткан, сунушталып жаткан биздин конституциялык ушул мыйзамдын проектиси долбоору толугу менен эл аралык мыйзамдарга шайкеш келет деген бүтүм чыгарып беришти. Ошондуктан биздин макамыбызга ылайык Акыйкатчы институту бүгүнкү күнү ошол биз бүт эле менин кызматкерлерим, бүт эле институт биздин макамыбызды кичине мындай күчтөндүрүп алалы деген иш аракеттерди алып барып жатабыз. Анткени ошол эле мисалга алсак, бүгүнкү күнү биз Кыргызстанда укуктук нормативдик актылар жөнүндөгү мыйзам иштейт. Бул мыйзамга ылайык мыйзамдардын иерархиясы бар. Биринчиси албетте конституция, конституциядан кийин конституциялык мыйзам, мыйзамдан кийин кодекстерден кийин жөнөкөй мыйзамдар. Бүгүнкү күнү биздин алып барып жаткан ишмердүүлүккө токтоло кетсек, биздин мыйзам, омбудсмен жөнүндөгү мыйзам бүгүнкү күнү күчүндө болгон. Бул кээ бир нормалары кодекстерге дал келбейт экен. Бул мисалга алсам, жабык процесстер. Биздин мыйзам боюнча Акыйкатчы институтунун кызматкерлери жабык процесстерге
ошол жабырлануучу тараптын макулдугу менен кире алууга укуктуу. Бирок бүгүнкү күнү ошол мүчүлүштүктөр бар. Кодекске ылайык киргенге болбойт. Мыйзамга ылайык процесстерге кирсе болот. Ошондуктан биз дагы бул кандайдыр бир эле бөлүмү да дал келбеген. Ошондуктан ушул эле мыйзамдарды биздин ишмердүүлүгүбүздү конституциялык мыйзамдын негизинде жүргүзүп калсак, бул бизге жардам болот эле да. Анткени бүгүнкү күнү мисалга алсак, Акыйкатчы институт 2018-жылга чейин биздин кылмыш жаза кодексинде акыйкатчынын ишмердүүлүгүнө тоскоолдук жараткан моменттер боюнча кылмыш жазасы каралган болчу. 2018-жылга чейин ошол эле административдик биздин кодекс деген бар болчу. Ошол эле кодексте мониторинг жүргүзүү убактында эгерде кандайдыр бир кызматкерлерге тоскоолдук жараткан болсо, ошол эле административдик жоопкерчилик каралган болчу да. Бирок эмнегедир 2019-жылдан баштап жаңы кодекстер чыккандан кийин бул нормалар аяктан түшүп калышыптыр белгисиз себептер менен. Ошондуктан бүгүнкү күнү бизге бул нормалар керек деп эсептейм. Анткени бүгүнкү күнү ошол эле конституциялык мыйзамдын долбооруна биз мисалга алсак, прокуратура органдарынын актылары аткарылууга сөзсүз аткарылууга тийиш, бирок биздин актылар мындай жөн эле рекомендация катары калып калышат экен да. Анткени статистика көрсөткөндөй, ар жыл сайын өзүңүздөр билгендей эле акыйкатчы ар жылдык баяндама жогорку кеңешке алып чыгат. Ошол баяндаманын негизинде жогорку кеңеш тийиштүү токтом чыгарып берет. Бирок бул токтомдо каралган ошол эле рекомендациялардын көпчүлүгү 20% эле аткарылат экен. 80% ошойдон аткарылбай калат экен. Ошондуктан бизге бир кандайдыр бир ушундай жетиштүү механизмдерибиз да керек. Ошондуктан биз абдан ишенип жатабыз, биздин депутаттар биздин ушул конституциялык мыйзамды колдоп берет деп. Ошондуктан эгерде биздин укуктарыбыз кичине биздин мандатты күчтөндүрүп алсак, ушундай бир кандайдыр бир жагдайларды мүмкүн бийликтин бүгүнкү мыйзам боюнча деле бийликтин жогорку өкүлдөрүнө кат жазууга укуктуубуз. Кандайдыр бир системдүү көйгөйлөр боюнча, кандайдыр бир системдүү укук бузуулар боюнча болсо. Ошол эле сиз айтып жаткан таштанды челектерге табылган ымыркайлар боюнча. Ошондуктан эми бул азыркы маалда биздин өкмөтүбүз тарабынан деле азыркы учурда Кыргызстанда 2017-жылы кабыл алынган үй бүлөлүк зордук зомбулукка сактоо жана колдоо деген мыйзамыбыз иштейт. Биз бүгүнкү күнү ошол мыйзамда көрсөтүлгөн 17 мамлекеттик орган бар. Ошол 17 мамлекеттик орган өз ара кандай деңгээлде кызматташтык ушул жаатта укук бузууларды болобу, үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алуу маселелери болобу, ушул жаатта биз мониторинг өткөрөлү деген оюбуз бар. Бирок өткөн жолу бир кеңешмеге барып келдим. Премьер-министрибиздин деңгээлинде деле ушул маселелер көтөрүлүптүр. Жумуш да күчтөндүрүлдү. Өткөн жолу карасак, Ички иштер министрлиги деле ушул жаатта кандайдыр бир мындай усилия негизи ушул айтып өтпөдүңүзбү, таштанды челекке ташталган балдар боюнча депчи. Анан апасына сиздин кызматкерлер жолукту, абалы азыр кандай экен, эмне себептен буга барганга түрткү болуп атат? Эми бул себептер көп деп ойлойм. Анткени бүгүнкү күнү социалдык мындай кандай десем, коом деле мындай фактыларды терс көрүнүш катары кабыл алат деп ойлойм. Биздин эми эл эмне дейт деген деле бар, тууган урук деле бар. Ошондуктан мен кыздарды албетте күнөөлөбөйм. Кандайдыр бир социалдык себептерден деле бул маселе келип чыкты. Бүгүнкү күнү бул ымыркайлардын баардыгы больницада, абалы туруктуу. Өзүңүздөр окугандай эле жалпы маалымат каражаттарына чыкты. Өзүнүн энелери бала багып, өзүбүз баланы багып алабыз деген ой менен балдарды таштабайбыз деп өз ойлорун билдиришти да. Жакшы, анан ушу жакында эле сойкулук менен алектенет деген кыздардын сүрөттөрүн Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети ачык эле бетин жаппастан жарыялады. Анан бул сүрөттөрдү социалдык тармактарда ар кандай пикирлерди жазып атат да сүрөттөргө. Мисалы, ошол кыздардын укугу корголбой жатат бул жерде, эртеңки тагдыры кандай болот деп айтып атышат да. Негизи буга кандай комментарий бересиз?
Биз кечээ Акыйкатчы институту тарабынан кечээ комментарий бул факт боюнча берилди. Анткени биздин оюбузча кыздардын бетин жабыш керек болчу, албетте. Анткени булардын айымдардын персоналдык маалыматы, паспорту менен жарыяланган моменттер бар экен. Булардын баары алардын макулдугу менен берилиши керек болчу. Ошондуктан биз кечээ пресс-релизде бергенде бүт эле укук коргоо органдары болобу, башка мамлекеттик органдар болобу, ушинтип биздин айымдардын, жалгыз эле айымдардын деле эмес, башка ар бир жараныбыздын ушундай укуктарын сактоого чакырат элек. Бул укук коргоо органдары тарабынан кетирилген ката деп эсептесек болобу бул нерсени? Эми мыйзамдарга кичине дал келбейт, ошондуктан бул мыйзамдарды сакташ керек деп кечээ биз да чакырдык мамлекеттик органдарды. Мыйзам бузуулар болду бул жерде. Ооба, Кайсы мыйзамды? Персональный данный деген бизде бар. Ошол персональный дан ар бир киши өзүнүн каалоосун, макулдугу менен гана жарыялаганга укуктуу. Анан дагы бир окуя болуп атат, ушу коомчулук тарабынан көп сындарга кабылып, көп талкууларды жаратты. Бул чет элдик агент мыйзамы долбоору боюнча. Ушул мыйзам боюнча негизи жогорку кеңештин жыйынында биринчи окууда кабыл алынды. Анан бул мыйзамга бейөкмөт уюмдарынын өкүлдөрү жалпы каршы чыгып атышат да. Анан бул мыйзамдын бизге кереги бар беле негизи? Бул мыйзам коммерциялык эмес уюмдар боюнча баарыбызга маалым болгондой бүгүнкү күнү жогорку кеңеш тарабынан демилгеленген. Биринчи окуудан өттү, бирок бүт кызыктар тараптардын пикирин эске алуу менен мамлекеттик уюмдардын биздин да пикирибиз ошол 200/1 деген статья боюнча башкы прокуратуранын пикири менен, жогорку соттун пикири менен дал келиштик. Ошол статьяны алып салыш керек. Бирок менин оюмча экинчи окууга келгенде эми баарыңыздар билгендей эле биринчи окууда деген бул концепциясын эле кабыл алынат. Ошондуктан биз ишенебиз, терең ишенебиз, ушул айтылган сунуштар, пикирлер менен экинчи окууда өзгөртүүлөр кирет деп. Сиздер кандай сунуштарды бердиңиздер ошондо? Коммерциялык эмес уюмдар боюнча жеткире иштеп чыгыш керек. Ушундай эле маселе СМИ боюнча ушундай эле сунуш киргиздик. Баарыңыздар окусаңыздар керек. Анткени 31 ноябрда биз жалпы техникалык консультацияларды өткөрдүк. Бүт кызыктар тараптар менен, демилгечилер менен да, чет мамлекеттик уюмдардын өкүлдөрү менен, биздин жарандык коом менен. Биз кандайдыр бир Акыйкатчы институту мындай көз карандысыз институт катары биз көпүрө болуп берели. Мамлекеттик органдар менен жарандык коомдун ортосунда. Анан ушул СМИлер боюнча айтып өттүңүз, акыркы кезде ушул социалдык тармактарда деги эле өзүнүн пикирин бийликти сындап болобу ачык айткан айрым жарандарды суракка чакырып атат, кээ бирлерин камакка алып атат. Ушул нерселер боюнча пикириңиз кандай? Бул укуктук жактан туурабы? Эми азыркы маалда бүт эле фактыларды бир азыр айтып коюш туура эмес деп эсептейм. Анткени ар бир факт, кайсы факт боюнча, эмне боюнча киши кармалган, кайсы берене боюнча айып угузулган деген ар бир фактыны укуктук талаада талдашыбыз керек. Ошондуктан менин оюмча бүт эле фактыларды бир жерге чогултуу бул кичине туура эмес деп эсептейм. Анткени ар бир фактыны өзүнчө талдаш керек. Эмнеден келип чыкты, кайсы факт боюнча, бул тиешеси барбы, ошол эле өз пикирин айтууга. Анткени биздин конституциябызда бул укуктар кепилденген. Ар бир киши, ар бир жаран Кыргызстанда өзүнүн пикирин эркин айтууга укуктуу. Ошондуктан албетте биз ушул биздин жарандарыбыздын укуктарын сакташыбыз керек. Анан негизи сиз бул акыйкатчылык кызматка келгенден кийин массалык маалымат каражаттары менен тыгыз иштешүүгө туура келип атат да. Анан сөз эркиндигинин абалы учурда кандай? Эми бүгүнкү күнү сөз эркиндигинин абалы анча жаман эмес деп ойлойм. Анткени кандай болбосун, бул тема абдан көйгөйлүү, бул тема боюнча абдан көп сын пикирлер айтып атат. Коомчулукта деле, биздин эл аралык өнөктөштөр деле абдан көп сунуштарды киргизип атышат. Ушул эле бирок бүгүнкү күнү эми 21-кылым интернет кылымы, кандайдыр бир онлайн буллинг, онлайн кастык деген фактылар деле бар. Ушундай жаңы кылым менен жаңы кылмыштар пайда болуп атат. Ошондуктан
биздин мамлекет бул жаңы кылмыштарга туруштук бериш керек. Ошондуктан бирок кандайдыр бир тең салмактуулук сөзсүз керек. Кишинин ошол сөз эркиндигине тиешеси барбы? Же бул кандайдыр бир соц тармактардан эми жөнөкөй эле мисал катары айтып кетсек, мен жөнүндө бир кандайдыр бир маалымат келип түшсө, мага жакпаган, далили жок. Ошол моменттерди бөлүшүбүз керек да, менин оюмча. Анан ушул моменттер тең салмактуулук керек. Талдай билишибиз керек. Ар бир фактыны талдай билишибиз керек. Туура айтасыз. Анан негизи ушу Сөздөрдүн институт Кемпир Абад маселеси боюнча камалгандардын иши боюнча көп пикириңиздерди билдирип келесиздер буга чейин. Анан алардын камалгандарына 1 жыл болуп калды, 1 жылдан ашып калдыбы? Үй камагына эле чыгарып койсо болбойт беле? Алардын иши азыр эмне болуп атат? Эми бул маселе боюнча мен кайра айтып кетет элем, бул биздин акыйкатчынын өзүнүн ыйгарым укуктары бар, макамы бар. Бүгүнкү күндө иштер соттук кароодо, өзүңүздөр билгендей эле биздин конституциябызда соттун ишине кийлигишүүгө тыюу салынган. Ошондуктан сот кандай чечим кабыл алса, ошол чечимин күтүш керек деп ойлойм. Бирок биз өзүбүздүн макамыбызга ылайык ошол эле иш боюнча 50дөн ашык мониторинг жүргүздүк. Кандайдыр бир арыздар түшөр замат ошол жакка барып биздин кызматкерлер мониторинг жүргүзүп келишет. Абалы кандай, эмне арыз муңдары бар. Ошол жерде турган абалы, Бул турган абалы боюнча камералардын камералардын шарттары боюнча биз бир катар каттарды жолдогонбуз. Бул каттар жогорку кеңешке деле кетишкен, депутаттарга деле, анткени кээде депутаттардан деле суроо талаптар келип турат. Ошол эле каттар жазаларды аткаруу кызматынын башчысынын намына деле кетип атышат. Акыйкатчы катары ушул биздин акыйкат омбудсмен институту ушул фактыларга сөзсүз биз, анткени биз үчүн, акыйкатчы институту үчүн бул оппозициябы, бул саясатка жакынбы, жакын эмеспи, бул акыйкатчы институту саясаттан алыс болушу абзел. Анткени биз үчүн оппозиция болуу, бийликчил адам болуу, адамдын укуктары биз үчүн бирдей. Ошондуктан кандай болбосо дагы ар бир эгерде кайрылуу келип түшсө, сөзсүз бир ошол кайрылууга жооп беребиз. Анан сиз өзүңүз жогоруда айтып калбадыңызбы, 6 айдан ашып калды иштегенине депчи? Ушул учурда сиздин эсиңизде калган, бир четинен жүрөгүңүздү өйкөткөн маселе кайсы маселе болду? Асель Нугуйбаеванын маселеси. Мурунку күйөөсү кулактары менен мурдун кесип салган. Ушул маселе менин абдан жүрөгүмө тийди. Анткени өзүм барып келдим ошол больницасына. Бүгүнкү өткөн жолу бир жомойттук НТСтен деле өткөн жолу байкеси менен биз түз байланышыбыз бар. Ошол жактан деле угуп келдим. Абдан өкүнүчтүү окуя. Мындай окуялар Кыргызстанда башка кайталанбашы керек деп эсептейм. Ошол эле Аселди барып келгенден кийин биз Кыргыз Республикасынын премьер-министрине кат жолдодук. Кыргыз Республикасынын башкы прокуроруна кат жолдодук. Жогорку соттун төрагасына кат жолдодук. Ушул каттардын жооптору деле келди. Башкы прокуратура тарабынан кызматтык иликтөөлөр жүрүп жатыптыр бүгүнкү күнү. Ошондуктан кандайдыр бир маселе болсо, ошол Аселдин агасы менен мен түз байланышым бар. Бүгүн эле сүйлөштүк. Ошондуктан абалы кандай азыр? Абалы өтө деле жакшы эмес деп эсептейм. Анткени мындай подавленный. Акыркы суроомду узатайын сизге. Негизи алдыга койгон пландарыңыз азыр кандай болуп атат? Кандай пландарды коюп атасыз? Пландарыбыз көп. Бүгүнкү күнү ошол эле мен айтып кеткен конституциялык мыйзамдын долбоору биринчи кезекте ушул биз сөзсүз өзүбүздүн макамыбызды күчтөндүрүп алышыбыз керек. Анан менин оюмча, мен ишенем, коллектив деле мени колдойт деп ойлойм. Анткени бүгүнкү күнү ушул акыйкатчы Кыргыз Республикасындагы акыйкатчы институтунун авторитетин көтөрүүгө умтулабыз баарыбыз. Бүгүнкү күнү анткени укуктук агартуу деле керек экен. Бүгүнкү күнү мамлекеттик органдардын көбү акыйкатчы деген ким? Макамы эмнеде? Кандай ыйгарым укуктарыбыз бар деген маселеге кабардар эмес экен. Ошондуктан бүгүнкү күнү бул дагы маселе бизде өзүбүз барып жогорку окуу жайларына барып, укук коргоо органдарына барып, кызматкерлер ушинтип лекция окуп жүрүшөт. Ар бир
мамлекеттик органдардан баштап атабыз. Биз кимбиз деген суроо абдан бүгүнкү күнү деле көйгөйлүү. Анткени кимиси билет, жарандарды көп кабыл алабыз. Ар бир эле күнүгө кабыл алабыз. Биздин шыр байланышыбыз бар, электрондук байланышыбыз бар. Кээ бирөөлөрү келип эле мага деле кайрылганда эми жардам бериңиз, бирок сиз эмне кылып жардам бере аласыз, мен түшүнбөйм дейт. Өткөн жолу бир киши келип, бирок бирдеме кылып жардам бериңизчи деп келишет да. Анткени элдин көбү эле, элди айтпай эле мамлекеттик органдарды айтайын. Алар түшүнбөсө, эл кайдан түшүнмөк эле. Ошондуктан кандайдыр бир роликтерди жасайбызбы, эл менен бүгүнкү күнү региондорду кыдырып жүрөм, эл менен жолугушуп, 2-3 күн эле болду, Талас жергесинен келдим. Жуманын аягында Нарын облусуна иш сапарымды мерчендеп жатам. Ошондуктан ошол жакта деле бүт эле келе турган элди, ошолордун көйгөйлөрүн угуп, анткени алар алыс жакта болгондугуна байланыштуу Бишкекке келе алышпайт экен. Ошондуктан алардын кандайдыр бир, эгерде көптөн бери чечилбей жаткан көйгөйлөр болсо, ушул көйгөйлөрдүн чечилүүчү мыйзамдуу жолдорун таап берсек, ошол жакшы деп эсептейм. Анткени Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү деле абдан жакшы кабыл алып атышат. Максатыбыз бир, адамдын укуктары сакталышы керек деп. Ошондуктан мен ойлойм, ушул региондорго деле болгон менен иш сапарларым эгерде жылда 2 жолдон чыгып турсак, бул деле кандайдыр бир деңгээлде маселелерди чечет деп мен ишенем. Демек ушу элет жериндеги жарандардын көйгөйлөрүн угуп келиптирсиз да, Кандай көйгөйлөр басымдуулук кылат экен? Басымдуулук кылган көбүн эсе социалдык маселелер экен. Пособие маселеси, мисалга алсак, Ош областында, Ош шаарында паспортизация маселеси, ГИК боюнча, госипотечный компания боюнча маселе көп экен, жер маселелери көп. Албетте укук коргоо органдарына көп сын пикирлер айтылып атат, сот органдарына көп сын пикирлер айтылып атат. Анткени биз деле анализдегенде бүгүнкү күнү, мисалга алсак, статистикабызга таянсак, Акыйкат институтуна бир жылда 10 миңден ашык арыздар келип түшөт экен. Алардын 3-4 миңи жазуу түрүндө. Биз өзүбүздүн кайра эле макамыбызга ылайык консультация беребиз. Кайсы мамлекеттик органга кайрылыш керек. Эгерде укуктары бузулуп жатса, бизге келип айтыңыздар, биздин кайра ыйгарым укуктарыбыздын чегинде биз жардам берели деп. Бүгүнкү күнү орусча айтканда обратная связь көрүп атам. Жакшы. Жамиля айым, убактыңызды бөлүп келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен коштошолу. Сиздер менен мен Кымбат Турдубекова болдум. Политклиниканын YouTube каналына, Facebook баракчасына жазылууну унутпаңыздар. Сак саламатта туруңуздар.